Саламатсыздарбы? Менин атым Айжүрек. Мен 32 жаштамын. Мен психологияны окуп баштаганда 30 жашта болчумун. Мен ушу психологияга эмнеге келип калдым? Мен атам каза болгондон баштап мен уже жашоого көз карашым такыр башкача болуп калды. Эч ким менен сүйлөшө албай калдым. Жумушка даже иштей албай калдым. Мен турмушка чыга элек болчумун, даже ушу даже турмушка чыкмак түгүл мен оюма да келбей калган турмушка чыгыш. Мен даже ушу жөнөкөй адамдар менен да сүйлөшө албай, коллектив менен сүйлөшө албай уже аябай депрессияга түшүп кетиптирмин. Анан мен мурун психологияны окуган адамдарды көрүп, мен ойлочумун, психологияны психтер, ушундай психологически ооруган адамдар окуйт экен деп ойлочумун. Жок, муну жөнөкөй адам дагы окуп, өзүң жашооңду бир нукка салып алсаң болот экен да. Мен 30 жашка чыкканга чейин мен даже өзүмдү кабыл албаптырмын, атамды кабыл албаптырмын, апамды кабыл албаптырмын, эркектерди да кабыл албаптырмын. Мен ошон үчүн турмушка чыга албай жүрүптүрмүн. Мына 2022 декабрь айынан баштап окуп баштагам. 2023 мен турмушка чыктым. 2024 мен кыздуу болдум буюрса. Мен ушунчалык кубанычтамын ушул психологияны окуганыма. Изаткан эже эмеске аябай ыраазымын. Мен биринчи окуганым бул жаш өзөгү болду. Андан кийин трансформация 9 менен 13 окудум. Эми болсо насаатчылык, талдоо чеберин окуйн деп жатам. Мен азыр данный момент үйдө кызымды карап отурам. Дагы мен ушуну өздөштүрүп, дагы иштегим келет. Ошон үчүн мен талдоо чеберин же бизнес насаатчылыгын тандайын деп отурам. Элин эжеге да аябай ыраазымын. Элин эже мен өзүм эжемдей эле ушунчалык жакшы көрөм. Изаткан эженин жанына барганда тиги кучактап кой бергим келбейт. Ушунчалык жөнөкөй адам. Изаткан эже менен Элин эже. Мен сиздерге аябай ыраазымын. Ушу мен эч элестете алчу эмесмин. Мен турмушка чыгып, кыздуу болуп, күйөөм менен ушундай жашоону жашап атканымды эч элестете алчу эмесмин да. Көрсө болот экен. Анан мен ошо тиге карыз болуп, буга карыз болуп эле ушундай эмеде жүрө берчүмүн да. Ал көрсө мен аябай менин результаттарым мындай карасам аябай көп экен. Мен дагы өнүгүп өскүм келет. Мен ошон үчүн Изаткан эжени тандадым. Рахмат.